Саламатсыздарбы? Кайрадан маанилүү маек эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы Жанар мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Мына бүгүн сиздин шайлоочуларыңыз депутаттардын арасынан сизди көбүрөөк эсине сактап калгандай көрүнүп жатат. Анткени жерлерди кыдырып, алар менен жолугушуп, элдин көйгөйүнөн кабардар болуп жатканыңыз жөнүндө массалык маалыматтан көрүп жатабыз. Ошол элдерде эмне көйгөй бар? Эл эмнени каалайт? Ошол жөнүндө коомчулукка азын-аулак айтып кетсеңиз. Рахмат чакырганыңыз үчүн. Депутаттын бул 3 функциясы бар. Бул мыйзам чыгаруу, мыйзамдын аткарылышын контролдоо жана эл өкүлчүлүгү. Кыргызстанда жылына парламент 300-гө жакын мыйзам кабыл кылат экен. Килейген Улуу Британияда, парламенттик өлкөнүн атасы болгон Улуу Британияда жылына депутаттар 25-тен бир аз ашык 30-га жетпеген мыйзам кабыл кылат экен. Эми ал өлкөнүн кандай өнүгүп атканын биз билебиз. Эми Кыргызстандын кандай экенин билебиз. Ошон үчүн бизде азыр коомчулук көбүрөөк эл өкүлчүлүк милдетке суусап тургандай деген мен мындай бир өзүмчө жыйынтык чыгардым да. Анткени жылына 300 мыйзам чыгарган менен баягы заман оң болбосо, мындай алга жылуу болбосо, мындай бекер дегендей да. Ошон үчүн эл өкүлчүлүккө элибиз көбүрөөк суусагандай. Мисалы мен кээ бир айылдарга барсам, бул жака биринчи ушу эгемендүү Кыргызстандан бери депутат басып келген эмес, биринчи болуп сен келип атасың деген айылдарды дагы көрдүм. Биздин милдетибиз элдин ошол жердеги айткан көйгөйүн парламентте көтөрүү, өкмөткө айтуу жана ошол маселени чечүү. Бул боюнча эми баары эле чечилбейт. Жана жарым-жартылай болсо дагы чечкенге аракет кылып атабыз. Мына кечээ эле нарынга барып, бир урап калайын деп турган мектепти айтып, анан азыр өкмөт өкүлдөрү барып текшерип, МЧС барып текшерип эми карап атат. Ошол жердин балдары мисалы шахматтан утуп келишиптир, Казакстандан көңүл бурулуптыр. Мен бүгүн Жогорку Кеңештин атынан 2 компьютер алдым. Ошол жигиттерге мына берип белекке берип стимул болсун деп. Анан элибизде көбүрөөк ушул адилеттүүлүккө суусап турат. Мындай бир жаңылануу болсо экен, жаңы президент келди, жаңы бийлик келди, эми бир кичине өзгөрүү болсо экен деген эле үмүт элдерде. Биз эми ошо эл өкүлчүлүгүн көбүрөөк аткарганга аракет кылып атабыз. Анан мен мисалы бизде саясатта дагы бир проблема бар. Бул баягы сен алайдан болсоң, алай менен гана иштешиң керек, ат башыдан болсоң, ат баш менен гана иштешиң керек деген. Анан ушундай түшүнүктү жоюш үчүн, кичине баягы трайбализмди, жердешчилик оорусун, уруулукту жоюш үчүн мен бардык региондорго бирдей караганга аракет кылам. Мына акыркы жолу Таластан келдим, андан кийин Нарынга бардым. Эми кийинки жолугушуубуз Баткенде болот. Мына ушинтип ар кайсы тармакталган өкүлдөр болсо, жаштар жакшы болот эле. Анан биздин баягы социалдык тармактар, мына өзүңүз билесиз, мына Facebook, Instagram, Twitter сыяктуу социалдык тармактардан дагы баягы жаңы депутат болгонго мындай биз бир топ ошол жактары жакшы экен да. Мисалы мурда Улуу Муунда арыз менен кайрылыш үчүн сен кат жазып кел дейт. Анан кат жазып келсе ак үйгө киришиң керек, беришиң керек. Ал дагы өкмөткө жиберет 14 күндөн кийин дейт. Бизге мисалы интернеттен эле жазып коет. Мондай айылда мондай маселе болуп атат дейт. Биз окуйбуз, карайбыз, телефонуңузду бериңиз дейбиз. Өкмөт менен байланышабыз. Эгерде чечилбей турган мондай татаал маселе экен дейбиз. Эгер чечиле турган болуп калса, мына биз айттык, дайындадык, чечилип калды деп. Мындай иштешүү бир топ ушул жаштар парламентке келгендин бир жакшы жагы да ушундай экен да, мындай иштешүү бир топ мындай оңоюраак болуп атат. Негизи эле жардамга муктаж жарандарды жөн эле ал акыбалын сурап койду эле. Бул бир чоң жакшы нерсе. Андан кийинки суроом, сиз жакында Кытай жергесине барганда, ошол жерде театрды көрүп, бир башкача бир ой менен келип, биздин бүгүнкү күндө театрыбыздын аксап турганына дагы өз көңүлүңүздү бурганыңызды айттыңыз эле. Негизи эле ал жерде ушу театр эмнеси менен Кытай ушу өзүнүн театрын өнүктүрүп, биздин кыргыздыкы өнүкпөй жатат? Эми Кытайда маданиятка аябай көңүл буруптур. Мен таң калганым, мына Үрүмчүдө чоң театр деп куруптур. Мен адашпасам 250 миллион доллар акча каротуптур деди. Эми театр абдан укмуш экен. Анан ошол жерде Кыргызстандын дагы бир маданияттын каада салтын көргөзүп өткөнү бизге күтүүсүз болду да. Анан мен тарта калып, анан интернетке койдум. Андан сырткары мен алардан сурандым, Кыргызстандын мына маданиятка эмгеги сиңирген, өмүрү театрда өткөн бир жок дегенде бир 50 биздин ушул театр артисттерин, маданият ишмерлерин ушул Үрүмчүгө алып келип, мына элчилик менен дагы азыр сүйлөшүп атам, көрсөтүп кетсеңер деп. Ошол театрды көрүп келсе жок дегенде, эми Үрүмчүгө эми 2 саат учат деп сүйлөштүк. Анан бизде эми ушул маданият жагы бир аз аксап турат. Мына буюрса, дагы бир 2 жумадан кийин мен мына Жолдошбек Жанжигит уулу деген биздин абдан таланттуу актёрубуз,
азыр баягы жаш көрүүчүлөрдүн театрына барып калды. Ошол жердин акыбалын мен азыр сүрөтүн көрсөтсөм болот элем. Абдан эскилиге жеткен актерлордун, биздин баягы Марат Жанталиевтердин иштеп аткан ордулары, баягы бопушса киши. Алардын ордуларын иштеп аткандарын көрсөңүз таң каласыз. Айлыктарын окусаңыз таң каласыз. Анан ушул Кытайдагы театрды көрүп отуруп мен мындай аябай бир ушул биздин акыбалыбызга кейдим да. Бирок азыр Жолдошбек Жаанжигит уулу эмки ушул ишемби болбосо дагы эмки ишемби мен бир канча депутаттарды ушул театрга алып баратам. Алар спектакль коюшат. Министр баш болуп, каржы министрлигинен чакырдык. Анан билеттин кымбатыраак сатып, мен баягы театрга билет сатып кеткен жокмун, бирок ошентсе дагы мына 80 сом, 100 сомдон билет бар экен, 200 сомдон. Урматтуу депутаттар, эми силердин мүмкүнчүлүгүңөр жетет, жок дегенде 500 сомдон алып койгула билетин. Анан ушул театрга бир колдоо болсун. Барып келели деп, эми ошол жакты көргөндөн кийин кичине мындай бул эми баягы негизги жумушка кирбесе дагы бир колдон келишинче ара чолоодо жардамдашуу да. Кичине болсо дагы ошо балдарга болгон көмөк болсун деген ой да. Учурда мүмкүнчүлүк болсо биздин ушул бир съемка группабызды чакырып койсоңор, барып ошол башка элдерге үлгү жана демилге болуш үчүн сиздердин ошондой кол көрсөтүүңүздү көрсөтүп койсок. Андан кийинки темабыз мына кыргыз деп жогоруда айтып атабыз. Ушу кыргыздын оюндары, салт санасы, үрп адаты деген сыяктуу сизди көкбөрүнүн арасынан көрүп калабыз. Бул көкбөрүгө кызыкчылыгыңыз кандай? Мен баягы өзүм баягы тоодон болгон үчүн анча-мынча ат минип эметем, бирок чынын айтканда мен баягы бир жолу көкбөрү тартып койгонум интернетке чыгып кеткени, аны элдер башкача кабыл алганы мага аябай таң калыштуу болду. Анткени мен көп учурда эле ошол ат минип эметип калам, бирок парламентте мисалы Алтынбек Сулайманов, Курманкул Зулушев сыяктуу, же болбосо баягы парламенттен азыр сыртта жүргөн саясатчылар Ахматбек Келдибеков сыяктуу андай көкбөрүүчүлөргө мен такыр жетпейм. Алардын жанында мен мындай бир аз чабалмын да алардын жанында. Алар профессионал мыкты тартышат. Анан мен бир жолу ушул тартып көндөмүш эле да. Анан андай мүмкүнчүлүк жок. Атайын барып деле мен монтип жанагындай аэропорт жакта улак чапканда бир $50,000, $100,000 аттар минип барышат. Мен эми окустан ушул тууган тоюна барып калып эле ушул кире калгандагы учурда. Бул биздин коомчулуктун бул реакциясын туура түшүнсөңүз болот. Анткени көпчүлүк депутаттар кабинеттен чыкпай эле мындай эл даралап, булакка барып, же болбосо башка нерсеге катышпаган учурлар көп кездешет. Анда эмесе негизги темабызга өтсөк, бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби негизги темабыз бүгүнкү өлкөдөгү саясий абал. Ал абалга сиз журналист катары же болбосо депутат катары өзүңүздүн бир бааңызды берип кетсеңиз, анын ичинен мына кече жакында өткөн СДПКнын съездинде экс-президент Алмаз Шаршеновичтин мен парламентке журналисттерди да алып келдим. Ал съездде айткан жок, андан кийин журналисттер менен болгон маегинде айтты. Мен жогорку кеңешке журналисттерди алып келдим. Жылдыз Мусабекова, сиз жана Аида Касымалиеваны, Монбековдарды айтып кетти. Мен ошолорду алып келдим. Мен журналисттер үчүн дайыма эч кандай бир мындай жамандык кылган жокмун деп. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Мен шайлоо алдында элге берген бул эң башкы убадам, бул мен баягы калыстыктан тайбайм деп айткам. Мен Атамбаевдин жанында ушул 6 ай иштеп калдым. 6 ай иштеп дагы калдым. Ал убакта саясатчылар менен соттошуу дээрлик болгон жок. Журналисттер менен миллиондук соттошуулар болгон жок. Бирок мен парламентке келгенден кийин ушул президентти балким жанындагылар айныттыбы, улам баягы миллиондук, 10 миллиондук, 20 миллиондук соттошуулар журналисттерге болгондон кийин мен протест кылышка туура келди. Мен бул саясат туура эмес. Мына мөөнөтүңүз эле аяктап баратат. Бул абийир алып келбейт. Журналисттерди оңдоштун мындай алардын жазганына чычалаштын кереги жок. Калк өзү баалап алат ким чын ким калп экени деп мындай айтып, андан кийин парламентте ушул маселеди көтөрүп, мен журналисттердин сөз эркиндигин коргоого туура келди. Анткени бизде эгерде журналисттер маселени көтөрсө, коррупция тууралуу жазса, тескерисинче чоңдор аларга бизге жардам берип атасың деп рахмат айтыш керек да. Алар менен соттошуп, монтип миллиондук долларга салганым мындай туура эмес болуп калды. Президент Атамбаев, экс-президент Атамбаев балким бизге бир аз таарынып калышы мүмкүн. Анткени силер ошо журналисттер тарабында болдуңар, мени коргобой койдуңар дегендей. Биз эми Алмазбек Атамбаевдин туура иштери болсо, аны туура деп айтууга, калыс пикирибизди айтууга дайым даярбыз. Мындан кийин деле. Бирок ошондогу журналисттерди куугунтуктоо бир аз мындай туура эмес, адилетсизирээк болгон да. Ошол эле вечерний Бишкек тартып алуулар, мисалы Нарынаевдин 90 жаштагы апасына карабай Байтерин алып коюу аракеттери, Занозаны соттошуу, Азаттык менен соттошуу, бир топ окуялар болду. Анан
ошолорго бир аз туура эмес бул деген нерсени айткандан улам бизде таарыныш келип мунун арты мени фракциядан чыгарууга чейин алып келди да. Ошол убакта мени көп айткан, ошол убакта партиялаштар, фракциялаштар эми туура эмес кылып атасың деп. Бирок азыр элдин бардыгы келип алып, ошолордун бардыгы келип алып, сен билген экенсиң. Сиз кечээки съездге катыштыңыз да? Съездге чакырылган жокмун, анткени мен башынан партиянын мүчөсү эмесмин, СДПКнын. Кийин фракциянын да курамынан чыгарылгам. Бирок мени Алмазбек Атамбаев менен жолугуштуруу, кайрадан сүйлөштүрүү аракеттери мындай болду. Бирок мен азырынча мындай карманып турам да, саясий күчтөргө кошулуп андай болгон жок. Эми өлкөдөгү кырдаал боюнча бул эми экс президент менен азыркы президенттин ортосунда бир аз ажырым кеткени бизге жашыруун деле болбой калды. Бирок ушунун бардыгы жакшы жыйынтык берсе, мындай жакшылык менен аяктаса, бирок ошол эле убакта жаңы президенттин мындай эски уурулардан, коррупционерлерден, жанагындай саясий бандитизмден ушундай учурда арылып алганы бул туура болот. Мындай маселеде биз президентке кол кабыш кылууга дайындайбыз. Колдоп берүүгө. Андан кийин бүгүн мына жаңы деле бир топ убакыт өтө элек баш прокурордун өзү жумуштан кызматтан кетиши боюнча жогорку кеңеште каралды. Бул айым Аида Саляновадан кийин уже бир топ иш жүргүзүп келе жатат, бирок мындай бир көрүнүктүү эчтекесин журналист катары мен деле байкаган жокмун. Бүгүн ошого ишеним көрсөтпөө чечими кабыл алынды. Мунун негизи эмнеден деп ойлойсуз? Бул саясий оюнбу же чындыгында эле ал өз ишин так алып бара алган жокпу? Эми президент ишеним көрсөтпөө катын окусам, ал коррупция менен күрөшүүгө мындай бул башкы прокурорго ишенбей турганын айтты да. Негизи саясий маданият өнүккөн, калыптанган мамлекеттерде өткөндө президент коопсуздук кеңешинде прокуратуранын катуу сынга алды. Ошондой учурда булар дароо кызматтан кетиш керек. Президенттин ишенимине ээ боло алган жокмун. Президент мага ишенбейт экен, мени сындады, ишим жакпай атып деп келиш керек. Бирок булар тырышып атпайбы? Ошол эле башкы прокурор саясий заказдарды аткарып элдин эсинде калды. Аябай жабык прокурор болду. Эч качан байкасаңыз, журналисттерге чыгып интервьюларды берип, жолугушуп, өзүнүн иши тууралуу маалымат бербей, дайыма мындай жабык жүрдү да. Анан бул эми саясий буйруктарды мыкты аткарды. Мисалы, ошол эле Салянова баш болгон башкаларды мындай заказ эле түшсө, бул мындай столбага деле иш козгоп коюшу мүмкүн болгондой акыбалды түзүп койду да. Ошон үчүн коомчулуктун дагы ишениминен кетти, парламенттин ишениминен кетти. Мен муну буга чейин эле айтып келдим. Буларга келгенде мен дайыма каршымын, булар жасай албайт. Мына азыр эртең буюрса парламентке добушка коюлат. Мен ойлойм, парламент толугу менен президенттин сунушун колдоп беребиз. Башкы прокурорду кызматтан алынганы туура. Ал эми алынгандан кийин ага боюнча кандай дагы маселелер болот, аны эми убакыт көрсөтөт да. Убакыт көрсөтөт, Андан кийин дагы бир биздин бүгүнкү ошол жогоруда айтып өттүңүз, эки президенттин пикири келишпей жаткандыгы бул баарыбызга эле дайым болуп калды деп. Ал эми сиз айткан социалдык тармактарда бул акыркы учурларда карасам түндүк түштүк маселеси көбүрөөк көтөрүлүп бара жаткандай. Ошол Алмаз Шаршенович экс президентке дагы бүгүн мына бул түштүктүктөн айынан ушундай чечимге келди деген бир туура эмес жанындагылар маалымат берип, өзү негизи ал кемеңгерлик киши, ал өзү мындай туура өлчөө эле аягын эл үчүн туура эле бир чечим кабыл алышы мүмкүн. Ага карабастан ушу жанындагылар ар дайым эле ушундай эмес беле? Ошол эле Аскар Акаевди деле, Курманбек Байкеевди деле жанындагылар бузду деген нерсе бүгүнкү күнгө чейин айтылып келет. Ошол Алмаз Шаршенович жанындагылар бузуп, мына бул түштүктүгүнөн ушундай жыйынтык чыкты деген мааниде болуп, акырында эл арасында бир мындай бир уруш жаңжал чыгып кетүү коопсуздугун байкаган жоксузбу? Менимче ага барбайт. Анткени элибиз эми мындай акылдуу, көрөгөч, кайсы бир саясий топтордун айынан мындай бир араздашууга же бир пикир келишпестик бир ызычууларга барат деп ойлобойм. Анткени элибизде эле улам инкылапты көрүп атып, саясатчыларды көрүп атып бышып калды азырчы. Экинчиден биз мына парламентте турабыз, ага жол бербейбиз эч качан. Дайыма саясатчылар өздөрүнүн жолу менен болсун, бирок элибизге тынчтык, стабилдүүлүк бул биринчи орунда. Ошон үчүн менимче эч качан ага биз жол бербейбиз. Ошол эле эми андай болбош керек негизи. Менин оюмча андай болбош керек. Бизде такыр түндүк түштүк деген бир түшүнүк болбош керек.
андай чагымчыл аракеттерди жасагандар болсо алар сөзсүз дароо жоопко тартыш керек. Жоопко тартыш керек, э. Андан кийинки суроом мына сиз ушу парламентте көп учурда жаштардын кызматка келүүсүн, жаштардын иш алып баруусун, кайра эле баягы эле таз кейпибизди кие бербестен бир жаңылануубуз жөнүндө көп сөз козгоп келесиз. Мына бүгүнкү күндө биздин өкмөт башында ушу жаштарды жетектеген, жаштарга жол көрсөткөн Сапар Исаковдун өкмөттө турушу. Бирок акыркы учурда жогоруда сиз айткандай эле дагы ошо Сапар Исаковго дагы ишенбечүлүктү көрсөтүшүп, эмнегедир ар бир жасаган ишинен эле кынтык издеп жатышкандай. Буга сиздин пикириңиз кандай? Сапар Исаков жөнүндө азыр парламентте дагы аябай кызуу сөз болуп атат. Депутаттардын баары талкуулап атабыз. Коалиция тарап балким аны кетирүү боюнча дагы бир сөз болушу мүмкүн. Экинчи варианты бул депутаттар бүгүнкү ген прокуратураны кызматтан кетиргендей эле көпчүлүк добуш менен премьер-министрге дагы ишенбечүлүк көрсөткөнгө укугу бар. Отчетун кабыл албай койсо болот. Эми мындай регламент боюнча, закон, мыйзам боюнча аябай көп мындай жолдору бар. Эгерде Сапар Исаков мыкты иштеп, чоң өзгөртүүлөрдү жасап, коррупция менен олуттуу күрөштөрдү жүргүзүп, карапайым элдин кызыкчылыгын колдоп иштесе, мен азыр Сапар Исаковду кетирүүгө караманча каршы чыгып, аны парламентте жан алым калгыча коргомокмун. Бирок мен азыр аны коргобойм. Анткени мына келген күндөн баштап эле сиз айткандай эрге кыйшык отуруп, Кыргызстанды мына Лигластан баштайлы. Бүт ушул четтеги шылуундар менен акыркысында акылдуу шаарды ишке ашырат экен эми деп колдоп, Huawei менен келишим түзүптүр деп, ага дагы бир аз үмүт артып, бир дагы сындабай, тендери жок өткөрсө дагы макул деп унчукпай отурсак, эми анысы да болбой калды. Кыргызстанды эл аралык деңгээлде мындай имиджин абдан түшүрүп атышат. Тажрыйбалуу, жаш, сыртта окуган кеңешчилери болгону менен Кыргызстанды буга чейин өкмөт башчылары мынчалык деңгээлде мындай уят кылган эмес да. Азыр буларга айтсаң айтат, биз келишим түздүк, бирок эмнебиз кетти, акчабыз кеткен жок дейт. Буларга эми Кыргызстан бир эксперименталдык бир жеке менчик ишкана эмес да. Аны уккандан кийин бизге сырттагы инвесторлор келбейт. Булар менен ишенимсиз партнер дейт. Андан сырткары мына эң негизгиси мына ТЭЦ боюнча 386 миллион Кытайдан карызга алып атсак, элибизди, жерибизди карызга батырып атканыбыз келгенсип, Сапар Исаков парламентке келип, мен TBI-ды Кыргызстанга алып келгеним үчүн, ушунча кредит алганым үчүн сыймыктанам деп айтты. Мына ушул сөзүнө жооп бериш керек болду. Ал акчанын жарымы урдалып кеткени, ал жактагы кандай акчалар урдалганын азыр бизде Кыргызстанда элдин баары билип калды. Бирок ошол жерде Сапар Исаков эмне менен сыймыктанат? Ошончо элибиз суукта калганы менен, ошончо акчалар урдалганы менен, Кыргызстан карызга батканы менен сыймыктанабы? Ошон үчүн ушундай маселелерди айткандан кийин эми жоопкерчилик алыш керек. Эми мындай элибиз айтат, өкмөттү алмаштыра беребизби, иш кетпейт дейт. Бул эч кандай кооптуу эмес, коркунучтуу эмес. Система кала берет, жакшы иштеп аткан министрлер иштей берет. Биздин мындай элибиздин жашоосу улана берет. Болгону туура эмес иштеген, туура эмес жолго түшкөн өкмөт башчыларды алмаштырып коюу бул өлкө үчүн, экономика үчүн эч качан зыян алып келбейт. Албетте алып келбейт. Ошон үчүн менимче Сапар Исаковдун сапары карады. Бул жума биз башкы прокурорду кетирсек, эми жумалардан өкмөт башчы маселеси козголушу мүмкүн. Бул боюнча биз оппозициялык маанайдагы ондогон депутаттар сүйлөшүп атабыз. Аны отставкага кетирүү үчүн парламентте менимче жеке пикиримде добуштар жетиштүү болот. Бирок маселе менин бир эле кооптонгонум, Исаков кетсе, Исаковдон мыкты премьер-министр келиш керек да. Азыр эми да бир эски кадрларды, бир мурдагы жеп ичип жүргөн адамдарды премьерликке алып келсе, айла жок биз каршы чыгабыз. Анан мен ошол интернеттен комментарийлерден окуп калам. Булар сүйлөгөндө эле билет, иш жасабайт дейт. Мына биз сыныбыз аркылуу, коррупция менен күрөш аркылуу миллиондорду, 100 миллиондогон каражаттарды бюджетке ушул сүйлөп түшүрдүк. Мына темир жолдогу, башка дагы маселелерди анан биз көп сунуш беребиз. Аябай көп сунуш беребиз. Өкмөт аткарса бул жакшы эле болмок. Ошон үчүн менимче бул бир жагы, экинчи жагы Сапар Исаков бул мурдагы президент Атамбаевдин мындай көздөй кадрларынын бири. Азыркы келген жаңы президент булар менен эски кишинин кадрлары менен иш алып бара албастыгын, алар менен иш алга жылбай турганын, булар менен бир жаңылануу, өзгөрүү болбой турганын менимче түшүндү. Бул жагын Сапар Исаков өзү дагы түшүнүш керек.
элибизди шайлаган президентке мүмкүнчүлүк менимче бериш керек. Мына сөзүнүн акырында сиз бүгүн ошол жерде отурган парламент жөнүндө эл арасында парламент таркайт экен деген да сөз бар. Мисалы үчүн парламент таркаса, бүгүнкү күндө ошо парламенттин ичинде бүт эле депутаттын баардыгы эле унчукпай отурган жок да. Анын арасында мисалы үчүн Сейис Момбеков жана бир топ биздин депутаттар бар, элдин көйгөйүн көргөндө чындап чын жүрөгү менен кайгырып ошону ортого салган. Эгерде ушу парламент тарап кетсе, кайра депутат болуп келериңизге ишенесизби же андан ары кантип ушу элге бүгүнкү күндөй жардам бере алам деп ойлойсуз? Эми биз мына 2 жыл парламентке келдик. Азыр тажрыйба бир топ алып, могул бир аракеттерди кылып атабыз, колубуздан келишинче. Анан эми элибизге баягы парламент тарайт экен деген сөз бар, сиз айткандай. Бирок бул оңой эмес. Парламентти таратыш үчүн өкмөт 2 жолу президентке сунуш бериш керек парламенттин. Андан сырткары 81 депутаттын макулдугу керек парламент тараш үчүн. Азыр эми парламенттин курамын билесиз, тарауга макул болобу 81 депутат? Албетте макул болбойт. Ошон үчүн тароо мүмкүнчүлүгү бир топ аз. Парламент аягына чейин иштейт деген менин жеке пикирим да ушундай. Мындан ары өкмөттөн каражат да кетет, тарап кетсе, мен шайлоого кайра барууга ниетим бар. Азыр эле мындай бир топ шайлоодон утуп чыгуу мүмкүнчүлүк алып партиялардан лидерлери менен азыр деле сүйлөшүп калам. Көп эле мындай чакырышып, сен биз МКде биз менен болосуң деген ойлорун көп эле айтышат. Бирок эми карап көрөбүз, тазалыгына, программасына карап көрүп, мындай бул эми убакыттын маселеси да, бирок кайра парламентке коюуга албетте, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, катышмакмын мындай. Маегиңизге чоң рахмат, Жанар мырза. Мына азын улак парламенттеги жана өкмөттөгү жаңылыктар жана ошол жерде эл өкүлдөрүнүн оюн ортого салдыңыз. Мындан аркада ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге да. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.